Нажас нерселерди, нас, сигарет узак кылыңыздар өзүңүздардан. Мисалы сиздерге бир суроо. Адам баласы айбандан айырмала турган нерсеси эмне? Ким жооп берет? Адам менен айбанды айырмала турган нерсе. Жок. Акылы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде айтат: "Шаруфан нас бил илм вал акыл" дейт. Инсан башка бир махлукаттардан улуураак мартабага коюлду, инсанда илим жана акыл болгондугу себептүү дейт. Демек, азыраак кылат кез. Аякта вообще окубайт. Кашып алып кетти. Burada жакшы болот. Пайгамбарыбыз айтат: "Шаруфан нас бил илми вал акыл". Инсан илим жана акыл менен шарафаттуу башка бир махлукаттардан айырмалап турган нерсе эмне экен? Акыл экен да. Эми сиз бул инсанды махлукаттардан башка бир махлукаттардан айырмалап турган нерсе бул акыл бекен? Инсанды башка бир махлукаттардан айырмалап турган нерсе эмне экен? Инсандын акылы дедик, бирок ошол эшек же башка нерселер эмне кылат? Ошол сигаретти чекпейт. Же болбосо мисалы тамеки чеккендер. Тамекинин сыртына жазып койгон, билесиздерби? Саламаттык сактоо министрлиги эскертет, тамеки чегүү сиздин денсаулугуңузга зыян деп. Ошону билип туруп дагы чегебиз да. Ошол инсандын акылы дей алабыз. Мисалы, бир инсан бир машинаны мине турган болсо, машинага май же болбосо мотор башка нерсе май куйбастан, мисалы моторуна май куйбай, же болбосо бензин куйбастан, анын ордуна суу куюп минсе аны акылдуу дей алабызбы? Аны эч качан акылдуу дебейбиз. Бирок сиз ошол нерсенин, настын, сигареттин зыянын билип туруп чегип аткан инсанды эмне дешиңиз мүмкүн? Ошону акылдуу дей алабызбы? Чечип көрөйүн. Жана айтып атабыз, инсанды махлук менен айырмалап турган нерсе бул акыл деп атабыз. Ошол сигареттин же болбосо насыбайдын зыянын билип туруп, ошол сигареттин тышында азыр ар түрдүү сүрөттөр менен чыгарып калды. Ал-хамр, арак ичүүнүн зыяндары.